Ал эми Алмаз мырза жаштайынан эле чыгармачылык чөйрөгө жакын. Учурда өзү мигрант катары четте эмгектенип жүрсө да, акындык өнөрүн таштабай улантып келет. Көдөнүндөгү сырларын кагаз бетине түшүрүп келген жаш акын мекен тууралуу ой толгоолорун ортого салды. Эми менимче бул биз үчүн бул өлкө башчылары өз убагында кам көрө алышпагандыктан биз ушинтип жемди башка өлкөлөрдөн тентип издеп кеттик да, мындай айтканда жалпы кыргыздар азыр. Эми менде мындай бир ой ойгонгон да. Эми биз кийинки муундарыбыз үчүн өздөрүнүн келечектеги жашоосун Кыргызстан, касиеттүү Кыргызстаныбыздан эле таба тургандай болуп ошонун камын көрүшүбүз керек депчи. Мисалы үчүн менин азыр жүрөгүм ооруйт да. Себеп дегенде мына кыргыздар азыр шарттуу айтылган миллионго жакын жаштарынан гана айрылган жок да. Ошол жаштардын канчалаган күч эмгекти ошол ичке жарамдуу Кыргызстан өнүктүрө турган көптөгөн эмелерден кошо айрылып атышат. Анан мен өзүм ушу Самарада жүргөндүктөн бул чет жерде жүргөн кыргыздардын жашоосун жанынан көрүп, мындай көйгөйлөрүн баштан кечиргендердин биримин. Жаш акын жубайы Айгерим менен ушул жактан таанышып баш кошкан. Жубайынын айтымында жолдошунун Кыргызстанга дегенде көзү төрт экенин, турмуш шарты ушул жакта күн кечирүүгө аргасыз кылып жатканын айтат. Жолдошум экөөбүз бир айдан эле болобуз. Бирок экөөбүз бири-бирибизди көргөн эмеспиз. Андан кийин азыркы популярный болуп аткан эле социальный сеттерден, агенттен таанышып калганбыз. Андан кийин Кыргызстанга барып баш коштук, кайра келип иштеп атабыз. Анан уже 2 жылдан ашып калды. Бир кызыбыз бар. Жолдошум Кыргызстан жөнүндө абдан көп ойлонот. Көп ырларды жазат Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстанга кетсек деген эки көзүбүз төрт. Бирок шартка байланыштуу азыр Кыргызстанга барганда эмне жумуш кылабыз? Ошол көйгөй бизди ойлондурат. Ошондуктан азырынча пока бул жактабыз, бирок бул жакта да уже иштегенге мүмкүнчүлүктөр болбой баштады. Бизде гражданствосы жок болсо уже иштегенге мүмкүнчүлүк жок, кыйын абдан. Ошондуктан билбейбиз. Эмки жашообуз кандай болорун пока белгисиз. Ырларынын басымдуу бөлүгү ата мекен, эл жерге болгон сагынуу тууралуу кайрыктар экендигине күбө болдук. 1-2 жылды болжоп кетеримде, а бирок жүрөм тагдыр жетегинде, өсүшүп келатышат балдарымда, тарбия көрбөй өз эл мекенинде. Тун кызым өз эл жерин көрө элек, чоң ата чоң энеси өбө элек, турмушту жаңылантып алган менен ар ойдон көңүл чиркин чөгө берет. Жат элдин жашоосуна тартылуу бар, жазмыштын жандап жүрөр шарты булар. Бабалар тарбиясын берсем деймин, уулума улутумдун салтын улар. Улуу нарк, өрнөк, тил, дил сыяктуулар, унутта калат деген апкаруу бар. Улуттун кереметин өткөрсөм дейм, кызыма кыргыз бутун сактап турар.